өзүнүн туулган жеринде алар айыл өкмөт боло албайт да. Нуриддин Мадимаров Ош облусунун Ноокат районунан ротация аркылуу келип, Нарын районуна аким болуп иштегендигине туура 10 айдын жүзү болду. Айтымында ротациянын жүргүзүлүшү иште тууган тааныш билиш жек жаат дегенде толук жокко чыгарып, эркин иштөөгө өбөлгө дейт. Эми жаңы мыйзамдын алкагында каарман өзү дагы район аймагындагы айыл өкмөт мекеме ишканаларды өзү дайындайт жана которуштурат. Bundan дагы биз ички кадрлык резервтерди бүгүнкү күндө түзүп койгонбуз. Ошо ички кызматкерлерди биз өзүнүн билимине, өзүнүн кызматына жараша жогорку тепкичтерге жылдырсак да болот экен да. Буга чейин мындай бизде мүмкүнчүлүктөр жок болгон. Бир эле тепкичке жылдырган болсо, бүгүнкү квалификация талаптарга ошол адис талапка жооп берсе, аны биз даже ушу башкы бөлүм башчыга дагы жылдырганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Мындан ары мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын резерви түзүлөт жана бош орундарга кызматкерлерди кабыл алууда сынак болбойт. Буга чейин бардык тармактарда кызматкерлерди кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыяланып, 50 күн аралыгында кадр табылса, дайындалып келген. Тилекке каршы айрым орундар кадрдын жоктугунан 2 жылга чейин бош турган учурлар бар. Эми мындай көйгөйгө чекит коюлат. Кадрлардын ичиндеги мамлекеттик орган жана айыл өкмөттүн ичиндеги бардык кадрлар резервте деп эсептелинет. Ошол резервтен айыл өкмөттүн башчысы жана мамлекеттик орган жетекчиси квалификациялык талапка туура келген жарандарды дайындоо укугуна ээ болушту да. Андан сырткары резерв түзүшөт сырттагы жарандардан. Ошол жарандардан түзүлгөн резервтен булар мамлекеттик органга же айыл өкмөткө резерв кармашат. Эгерде алар мамлекеттик органдын ичиндеги сотрудниктер тиги кызматкерлер бошоп кеткен шартта же болбосо узакка эмгекке жарамсыздык өргүүгө кеткен шартта, жекиреттик өргүүгө кеткен шартта ошол резервтен гана кызматчыларды ала алат да. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө өткөн жылдын 27 октябрында кабыл алынган мыйзам жыл башынан бери ишке ашырыла баштады. Ага ылайык эми ар бир тармакта кадрлар резерви түзүлүп, жарандардын ишке орношуусуна кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылды. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кадр тандоо укугуна ээ болду. Тагыраак айтканда, жергиликтүү бийлик башчылары аймактардагы жетекчилерди дайындай алат. Ал эми тиешелүү тармактын министрликтери болгону сунуш берет. Ошондой эле ротация жүргүзүүдө каршылык көрсөткөн жетекчилер дароо иштен алынат. Мындай кадамдын жүргүзүлүшү колдоо табат дешти мыйзамды тааныштырууга арналган жыйында катышуучулар. Ошол азыркы жаңы мыйзам боюнча каралып аткан биз резерв кадр түзөбүз ошол дөбөл айыл өкмөтүнүн ичинде муниципалдык кызматка. Анан эгерде кандай бир вакансия бошой турган болсо, ошол резервтен өзүбүз алып койгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ротация буга чейин бизден жогорку турган органдарга жүргүзүлүп келди да, район жетекчилерине жана башка органдарга. Эми жыйынтыгын берип атат деп ойлойм. Анан бул эми эгер ротация жүргүзүлө турган болсо макулбуз да. Учурда мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймагындагы башкармалыгында айыл өкмөт менен райондук маанидеги шаарлардын вице-мэри үчүн жалпы 91 адам резервде турат. Учурда мамлекеттик органдардагы жана айыл өкмөттөрдөгү административдик кызматкерлерге резерв түзүү жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата өлкөдө 8 министрлик жалпы кадрдык резервге сынак жарыялаган. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдө эми Нарын шаары.